Дүйнө элине келген сыноолор көп баалуулуктарды сездирип койду. Адамдын кадырын, ден соолуктун баалуулугун, кымбат экенин сезимибиз менен туйдук. Учурда дагы COVID-19 илдетинин эпкини токтой элек. Кайра күч алып, айлабызды кетирүүдө. Ору суркоодон алыс, минтип шаар аралап бара жаткан эң чоң бакыт экенине каниет кылалы. Ал эми сыркоолоп жаткандарга жараткан шыпа берсин. Айыгып арабызга кошулсун деп тилейли. Коронавирусом за последнюю неделю резко возросли. Өткөн жылы дагы карантин убагында мамлекетке көмөк кылып, колунда барлар элин багып, жардамдарды көрсөттү. Биз дагы алардын катарынан калбай, кайрымдуулук иштеринен четте калган жокпуз. Адамзаттын тарыхында мындай оор сыноолор көп болгон. Тартты берген Кудай шыпасын дагы кошо берет. Башка элдерден айырмаланып, биздин элибиз мындай сыноону бири-бирине арка бел болуп, көмөктөшүп чыгып кеткен жакшы адатыбыз бар. Буга чейин өндүрүштүк тармакта алектенип, ишкерчилик кылып келгенмин. Бишкек шаардык кеңешинин шайлоосуна аттанган партияларды карап иликтөө кылдым. Арасынан менин көз карашыма, тилегиме окшош программасын ындырган биздин Кыргызстан партиясын жолуктурдум. Мен мындай жаратмандар менен бирге болууну, катарына кошулууну чечип, шайлоого чогуу талапкер болуп аттандым. Мындай команда менен татыктуу атаандаштыкты көрсөтө алабыз. Саясат бул интригалардын талашы эмес, жаратмандардын атаандаштыгы болуш керек. Урматтуу шайлоочулар, сүйүктүү шаарыбыздын тургундары, жаратман жаштарды колдоп, алардын акыл тажрыйбасын колдонуу мезгили келип жетти. Биздин Кыргызстан партиясын тандап, добуш бериңиздер. Биздин Кыргызстан жаратмандар жолу.